Ар бир видеонун аягында сөзсүз түрдө бөлөк видеолорго жөнөтүп туруучу аутро болушу керек. Ал эми аутрону эч кандай сайттарсыз деле жасаса болот. Салам достор, силер менен мен Сыймык жана бүгүнкү видеомо кош келипсиздер. Ал эми бүгүнкү видеомдо болсо биз аутро жасайбыз. Аутро деп мындай экраныңарда турган нерсени айтат. Иши кылып видеону толук аягына чейин көрсөңөр түшүнөсүңөр. Унутпагыла, аягына чейин. Ал эми бизге бүгүн болгону бир эле KineMaster тиркемеси керек. Ал эми KineMasterди көчүрүү үчүн болгону описаниядагы ссылка менен өтүп, разрешить дегенди басып көчүрсө болот. Жана дагы описанияда силер үчүн түзүп койгон пак бар. Ал пакта ар түрдүү фондор, тексттер, шаблондор жана түстүү шаблондор бар. Аны сөзсүз түрдө көчүрүү керек. Жана дагы достор, силерге чоң рахмат. Ушинтип силердин жардамыңар менен менин каналымда 100 катталуучу топтолду. Эми дагы астыга жылуу олтуруу 200 катталуучуга да жетели. Эң башкысы каналга атап лайк басыңыздар. Ал эми мен баштайын. KineMasterге кирген соң 16:9 форматын тандайбыз. Анан мультимедиадан каалаган фонду алып 20 секундага чейин узартабыз. Эми слойдон болсо түстүү шаблонду алып башынан аягына чейин жеткизебиз. Бул жактан болсо пульсания деген эффектти беребиз. Экинчи шаблон менен дагы ошентебиз. Арасынан экранда көрсөтүлгөндөй кылып, аутрону кызыктуураак да кылсак болот. Эми болсо текст алуу экрандагыдай кыласыңар. Жасап бүткөн соң бул жакты басып, видеонун качествосун каалашынча өзгөртүп туруу, экспорт дегенди басып күтүп турабыз. Мынакей достор, аутрону да жасап бүттүк. Жана ал аутрону видео монтажга да койсо болот. Иши кылып жыйынтыгын азыр көрөсүңөр. Эми видеом аягында эмне демекчимин? Каналымдан KineMaster тууралуу жөнүндөгү видеомду көрүп коюңуздар. Себеби ал видеонун түздөн-түз бул видеого тиешеси бар. Эң башкысы каналга атап лайк басыңыздар. Ал эми назарыңарда азыр аутро.